10 aprelde mэрияда Өзбекстандан келген делегация менен расмий жолугушуу өттү. Бул сапар Өзбекстандын Махале ассоциациясынын жана башка мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган расмий делегациянын тажрыйба албашуу процессинин алкагында уюштурулду. Биздин 9 жолдун тонундагы кереметтүү Ыс көлүбүздүн кире бериши балыкчы шаарыбызга куш келипсиздер. Сиздерди биз көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бектурган Ибраимович бир ай мурун ушу сиздерди келет деп бизге маалымат бергенде биз абдан кубандык. Анткени сиздердин дагы иштериңиздерди биз угуп, сиздерден да тажрыйба алып, биз кандай иш аткарып атабыз, биз дагы маалымат берип, ортодо бир тажрыйба алмашуу иши болот деп биз абдан кубандык десек болот. Биз жергиликтүү мэрия биздин мекеме ишканаларынын жетекчилери, кызматкерлери менен биргеликте өзүңүздөр жакшы билесиздер, ар бир шаарга же районго аким мэр болгон өзүнүн программасы бар, максаты бар, алдыга койгон 5 жылдык болуп программабызды 5 жыл кылып түзөбүз, өзүбүздүн социалдык экономикалык өнүгүүбүз боюнча ошо 5 жылдык программанын алкагында биз иш алып барабыз. Иш-чарага Өзбекстандын Олий Мажлисинин депутаттары, Махале ассоциациясынын жетекчилери, Ташкент, Андижан, Наманган жана Фергана областарынын өкүлдөрү, ошондой эле жарандык коом жана медиа тармагынын кызматкерлери катышты. Азамат ага, аввало сизге katta rahmat. Qabul qilganingiz uchun, mehmondo'stlik uchun, jamoa hammasi vaqt ajratib, men juda yaxshi bilamiz. Bu yerda o'tirgan bitta narsa aytaymi? Azamat og'ani prezentatsiyalar bekorga juda diqqat bilan eshitishayotgan, delegatsiyamizda 4 ta odam hokim bo'lgan. Juda yaxshi tushunib o'tiribmiz hammamiz. Hokimiyat ishini qanchalik qiyinligini, mashaqqatligi, lekin savob ishni qilishini hammamiz tushunib o'tiribmiz. Chunki ularning har biri 300 ming, 400 ming aholisi bor tumanlar hokimi bo'lishgan. Mana Andijondan, Farg'onadan, Toshkent shahridan hokimlarimiz bor. Hozirgi kunda o'sha mahalla uyushmalarini viloyat rahbarlari bo'lib ishlab turibdi. Shuning uchun hammasi banadidan o'tkazib, his qilib o'tiribdi. Ал эми Кыргыз тараптан балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу тиешелүү жетекчилер менен Жөөп союзунун жетекчилери бирге катышты. Тараптар шаарлар ортосундагы байланыштарды чыңдоо, тажрыйба алмашуу, туризмди өнүктүрүү, жергиликтүү өз алдынча башкарууну колдоо жана эл менен тыгыз иш алып баруу жаатында пикир алышты. Я, честно сказать, вот в Кыргызстане первый раз, особенно здесь сейчас, вот мне что удивило, вот мы сейчас шли от вашего мэра до ресторана, просто я впечатление сделаю, что вот ваш мэр на нашем хаким. Простой человек идет пешком, я даже не знал, что он мэр, простые люди, простые дети с ним здороваются, как с братом, с дядей, с отцом здороваются. Вот мне это очень впечатление, вот это первое, вот это пришло мне, вот, знаете, ваше впечатление, да. Поэтому я хочу что сказать, таких людей, как он был бы, если бы, я думаю, что у вас Балыкчы еще больше процветал. Дай Бог вашему городу процветания, любви и спокойствия. Чтобы было все хорошо. Спасибо за ваше гостеприимство. Горячее гостеприимство. Спасибо. Приезжайте в город Ташкент, Узбекистан. Мы будем рады вас видеть. Ошондой эле меймандарга шаардагы туристтик потенциал, инфраструктура жана маданий мурастар тууралуу маалыматтар берилди. Juda ko'p joylarga bordik, akademiyalarga, deputatlar bilan gaplashdik. Vpечатленияmiz juda ham zo'r. Mana hozir Baliqchiga kelib, Baliqchi shahar meriyasida mer prezentatsiya qildi. Perspektiva juda ham katta. Mer молодой, perspektivniy, hamma narsani ichiga kirgan, biladi. Hali bu hozirgi bizga aytgan planlarni agar qiladigan bo'lsa, Baliqchi juda ham bir rivojlangan shaharlar qatoriga kirar ekan. Biz mana o'zimiz ko'ryapmiz. Piyoda ham yurdik, infrastrukturasi boshqasi, bu yerda pagodasi hamma tomondan bizga ma'qul keldi. Biz juda ham xursandmiz. Xudo xolasa keyinchalik ham haligi Baliqchi shahar meriyasi bilan birga yana aloqalarni bog'lab, bu yerda kerak bo'lsa investitsiya olib kirib, tadbirkorlarimizni olib kirib bu yerga mana sportivniy turizm, meditsinskiy turizm bo'yicha ancha bular yaxshi ishlarni boshlashibdi. Xudo xolasa biz o'ylaymiz, shunaqa hamkorlarni yo'lga qo'yib katta natijalarga erishamiz degan umiddaman. Бул жолугушуу эки өлкө ортосундагы достук мамилени чыңдоого, ошондой эле тажрыйба бөлүшүү аркылуу аймактарда туризмди жандандырууга өбөлгө болот деп күтүлүүдө.